Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын сереп берүүсүн баштайбыз. Биз бүгүн өлкөдөгү азыркы саясий кырдаал тууралуу сөз козгойбуз. Студияда мейманда политолог Анар Мусабаева. Анар айым, өлкөдөгү абалды баарыбыз көрүп турабыз. Бул саясий абалга кандай баа берет элеңиз жана андан кантип чыгабыз? Азыркы өлкөдө болуп аткан кырдаал чын эле абдан күчтүү, мындай абдан кооптуу болуп турат. Анткени баягы 4-октябрдагы шайлоодон кийин ушундай бир кырдаал болуп кетти. Жаңжал чыгып, бийлик алмашып, бирок кайра ошо укуктук талаага келе албай атабыз. Тилекке каршы мынакей бүгүн уже 8-октябрь болуп калды. Бир канча күндөн бери ушу бир укуктук талаага кире албай атабыз. Бул абдан кооптуу абал болуп жатат да ушу. Айрымдар ушул президентке импичмент жарыялаш керек деп атышат. Кээ бирөөлөр болсо президент өкмөттү дайындап, андан кийин бийликти жогорку кеңешке өткөрүп бериш керек деп атышат да. Ушул сиздин оюңузча ушул маселеде өкмөт мамлекет башчынын азыркы абалы, анан мындан кийинки абалы ушу кандай болушу мүмкүн? Импичмент жарыялашы мүмкүнбү? Тилекке каршы азыр ушундай бир абдан мындай кыйын абалда турабыз, кейиштүү абалда турабыз. Анткени президент баягы бир жерде туруп алып, 1-2 жолу уже баягы мындай элге кайрылуу жасады. Мен легитимдүү президентмин деп. Мындай де юре айтканда, ал чын эле азыр өзүнүн мисалы баягы өзүнүн полномочиясын өткөрүп берген жок. Мен отставкага кеттим деп айткан жок. Мен легитимдүү президентмин деп атат. Бирок Кыргызстанда билесиздер өзүңөр, де юреге караганда де факто көбүрөөк маанилүү да. Анткени баягы революция дейбизби, эме ушундай бир элдик ушундай толку болгондон кийин президент өзү мындайча айтканда ак үйдү таштап кетти. Анан ушундай кырдаалда эми мен легитимдүү президентмин деп эмнеге үмүттөнүп атат, мен түшүнбөйм да. Анткени биздин тарыхта деле, соңку тарыхта биз көрүп атабыз, ошо ак үйдү таштап, өзүнүн постун таштап кеткен президенттер кайра кайтып келбейт, чынын айтканда бийликкечи. Ошондуктан мен бир аз түшүнбөй турам. Сооронбай Жээнбеков ушундай элге кайрылуу жасап, анан эмнеге үмүттөнүп атканын билбейм. Ал баягы саясий күчтөр келип, мага бир ушундай сүйлөшүү эмелерин берсе дейт да, мындай сунуштарын берсе деп айтты ошо акыркы ушул кайрылуусунда. Бирок биз көрүп турбайбызбы абалда, ага сунуш бере турган азыр күчтөр жок. Күчтөр өз ара жанагындай чаржайыт болуп, өзүнчө эле бийликти талашып, кандайдыр бир укуктук, бул конституциялык жолго сүйлөшүү менен кире алышпай атат да. Ошондуктан эми мен ойлойм, азыр президенттин кайра кайтышы бул мүмкүн эмес деп ойлойм да. Азыр уже кеч болуп калды. Президент баягы ушундай жаңжал чыга электе эле бир мындай мүмкүнчүлүгү болчу да, ушунчалыкка чейин жеткизбей, элге кайрылуу жасап, жанагы наразы күчтөргө кайрылуу жасап чыкса болмок. Эми азыркы учурда мен түшүнө албайм да, кандай болгондо ал кайра келип ушу өзүнүн баягы полномочияларын аткара алат депчи. Азыркы учурда ал мүмкүн эмес. Ошондуктан азыр башка жолдор каралып атат. Эми жанагы жогорку кеңеш аркылуу, 6-созывдагы жогорку кеңеш аркылуу бир конституциялык бир мындай укуктук эмеге кирип алсак деген аракетте жүрүп атат. Бирок алар да тилекке каршы ишке ашпай атпайбы? Импичмент маселеси туура болобу сиздин оюңузча? Эми ушундай кырдаалда, мисалы, жогорку кеңеш чогулуп, анан кийин импичмент жарыяласа болмок да. Анткени башка жолу деле бар болчу. Мисалы, жанагы эгерде Сооронбай Жээнбеков өзүнүн мындай өз каалоосу менен мен тапшырдым, мен өзүмдүн полномочиямды деп чыкса, анда импичмент анда жарыялабай эле баягы уже башка жолдорун издесе болот эле да. Анан ал өзү мен дагы эле легитимдүүмүн деп айтып чыгып аткандан кийин, анан бирок каякта экенин эч ким билбесе, өзүнүн аткаруучу жумушун аткарбаса, анан ушундай жагдайда жогорку кеңеш импичмент жарыяласа болот. Бирок бул
иш жүзүнө келгенде баягы анткени парламентте баягы президентти колдогон депутаттар күчтөр көп да, ошон үчүн алар импичментти да жарыялаганга баргысы келишпей атат да. Көчө көрбөдүкпү, бир информациялар, маалыматтар чыгып кетти. Депутаттардын бир 30-дай эле чогулуп, анан алардын жарымынан көбү мисалы ошол импичментке каршы болуп атты да. Билбейм, алардын да кандай бир ою барбы же коркуп турушабы, эмнеден коопсузданып атат, бирок алар да ушундай бир эмеге, жыйынтыкка келе алган жок. Эгерде ошондой бир өзүнө жоопкерчиликти алып туруп, ушундай мисалы азыркы күчтөргө каршы болгон учурда деле ушу мамлекеттин келечегин ойлоп туруп, ошо өздөрүнүн полномочиясын аткарып импичмент жарыяласа, анда бир дагы бир жагдай болуп, ушундай бир конституциялык укуктук эмеге келгенге да бир кырдаал түзүлөт эле да. Абдан күмөн да. Эми ошо азыр ошо конституция менен ушинтип баягы эмеге киребиз деген мен көп ишене албай турам да азыркы учурда. Эсиңизде болсо, ошол Жогорку Кеңештин бул кийинки сессияларынын биринде ошондогу депутат Исхак Масалиев ошол Жогорку Кеңеш өзүнүн миссиясын аткара албай атат деп полномочиясын өткөрүп берген да. Ошол миссияны ошол Жогорку Кеңеш азыр колго алышы керек да, колго алышы керек болгон менен эми ошо жоопкерчиликти сезбей атышат да. Өлкө үчүн, эл үчүн деген ушундай депутаттарыбыз тилекке каршы бир нерсе эле болуп атат да. Көбүнчөсү өзүнүн жөнүндө ойлоп атышат да, өзүнүн камын көрүп атышат. Кандай ушундай абалдан чыксак, кандай өзүбүздүн бийлигин сактай албайт уже, бирок ошентсе дагы мындай элди ойлогон киши жок да. Ошон үчүн аябай кейиштүү да бул. Ушу керек болсо азыркы учурда баягы улуттук мындай кандай десем бир улут арасында бир чоң баркка ээ болгон абройлуу мындай саясатчыбыз деле калбай калыптыр да. Ошондуктан карасаңыз азыр биз мындай бычакка саптууда бир саясатчы таппай атабыз да. Премьер-министр кылгангачы баары эле талашып атат. Тигиниси жарабайт, мунусу жарабайт. Кээ бирөөнүн баягы саясий эмеси, тажрыйбасы жок. Кээ бирөөнүкү жөн эле жулунуп атышат. Там ушундай кейиштүү абалга келип калыптырбыз да. Биздин саясат элитасы ушунчалык төмөн түшүп кетиптир да. Тилек Токтогазиевди сунуштап атат, Садыр Жапаровду сунуштап аткандагы депутаттардын бир тобу бар. Булар кандай ушул бир талапкер катары калышы керекпи? Эми бул баягы төңкөрүш, революциянын закондору болуп кетти да, чынын айткандачы. Эми закон боюнча албетте процедуралар бар да. Премьер-министр оюнчук эмес да, жөн эле минтип туруп келип, мен премьер-министр болом дегенгечи. Анын процедуралары бар. Конституция боюнча барганда баягы коалиция чогулуп, ал биринчи көрсөтүш керек эле, комитет караш керек эле Жогорку Кеңеште. Андан кийин баягы Жогорку Кеңешке алып чыгып, анан кийин бекитип бериш керек эле да. Анан андай болбой кетти да. Анткени депутаттарыбыз да чогулбай айтпайбы, мисалы мына бүгүн 2-күнбү же 3-күн болуп кетти, уже даже кворум болбой, анан өзүнчө мындай саботаж болуп атат десек болот. Кээ бирөө өзүнүн коопсуздугун ойлоп, жана криминалдар да кийлигишип кетти деген ушундай маалыматтар болуп атат. Чогула алышпай атпайбы ошондуктан. Бирок эми бул мен ойлойм, бул ар ким өзүнүн премьер-министрликке өзүнүн өзү шайлап, мындайча айтканда, бул туура жол эмес деп ойлойм. Бул баягы ар кайсы күчтөр эми ушу кырдаал менен пайдаланып өзүнүн мындай бийликке эме кылганга аракет жасап атышат да. Бирок чынын айтканда бул туура жол эмес. Менин оюмча башка жол менен барыш керек. Баары бир эске келип, жанагындай ошо оппозиция деп өзүн атаган партиялар барып чогулуп, кандай бир ушундай кыйын эме болуп атса дагы, кырдаал болуп атса дагы, бири-бири менен баягы эмелери, пикирлери келишпесе дагы аракет кылыш керек да. Уже бир консенсус таап, анан мыйзамдуу жол менен баргангачы, мисалы мыйзамдуу жол менен барганда баягы азыр кээ бир айтып атат, жана вице-премьерлер пока убактылуу аткарса болот эмен депчи, полномочиясын деп. Же болбосо ошо жана координационный совет деп баары биригип туруп, жанагындай бөлүнүп-бөлүнбөй, баары биригип туруп, мейли мушташабы, урушушабы, бирок бир консенсуска келип, бир убактылуу өкмөттү же болбосо шайлап бир айласын таппаса, биз уже өлкөбүздү жоготуп атабыз да уже. Эми азыр анткени мындай анархия болуп кетти да. Мисалы азыр бийлик жок болуп атпайбы, мындайча айтканда, же президентибиз жок, же Жогорку Кеңеш чогулбайт, бийлик жок болуп атат. Өкмөттүн башчысы Боронов
отставкага берди, бирок ал баягы мыйзамдуу түрүндө де юре ал кабыл алынган жок да, туурабы? Анткени президент кол коюш керек, бирок президентибиз жок. Ушундай бир башаламандык ушундай болуп атат да, ошон үчүн ушундан чыгыш үчүн бир эске келип, ушундай бир өлкө үчүн десе, бир ушундай чечимге келиш керек. Антпесе биз жөн эле криминалга алдырбайбыз деп ойлойм ушу өлкөбүздү. Же болбосо тышкы күчтөр дагы пайдаланышы мүмкүн мындай эме менен, кырдаал менен. Координациялык кеңеш түзүлбөдү ошол партиянын өкүлдөрүнөн, анан жаштар дагы ошондой өзлөрүнүн эмесин сунуштап атышат. Ушу координациялык кеңештин иши кандай болду? Башында туура эмес жолго түшүштү да, координационный жана советте 2 комитет түзүп алышты да, бири-бири менен биригише албай, ошо мисалы жанагы ата мекен бир болуп, республикалар өзүнчө болуп, анан тиги мекенчилик чоң казаттар Иман Нуруу ошол 2 бөлүнүп ушундай кетишти. Алар азыр бирикти, өзүнчө болуп кетишти да, ошо башынан эле биригиш керек болчу. Биз түшүнүп турабыз, эми бул күчтөрдүн баары көз караштары ар башка, ошон үчүн бириге албаган үчүн бөлүнүп чыгышты да жана шайлоогочу. Бирок эми ушундай кырлал түзүлгөндөн кийин өзүлөрү ошо кишилерди көчөгө алып чыккандан кийин эми ошол өзүлөрүнүн жоопкерчилигин сезип, менин оюмча, эми отуруп бир тегерек столдо отурабы, эмне кылышат, мушташабы, урушабы дегендей, бирок ушундай бир эмеге келсе болмок башындачы. Анан 2 жака кетишти, аңгычакты да башка мурдакы ошо криминальный күчтөр дагы пайда болушту. Убакытты кетирип ишти да, убакытты создуруп ишти. Эми азыр деле эми дагы мүмкүн дагычы ошон бир эмеге келип, ушундай бир чечимге келиш керек. Жогорку кеңеш чогула албаса кандай болот? Чогула албаса да башка жолдору бар. Ошону координационный жана комитетте ошону талкуулап туруп, юристтерди чакырып туруп, бир эмеге келиш керек да. Мисалы, дагы бир мүмкүнчүлүк бар, жанагы Боршайком өзүнө ошондой полномочия алып, жаңы шайлоолорду дайындаса болот да. Анткени жана шайлоолор жокко чыгарылбады, туурабы? Ошолорду дайындап, анан дагы бир ушундай бир жол менен дагы бир укуктук эмеге чыксак болот да, ошондой. Ошол жагында карап көрсө болот да, мисалы. Борбордук шайлоо комиссиясы ошо шайлоонун мөөнөтүн дайындайбы? Ооба. Шайлоого чейин ушул аралыкта өлкөнү ким башкарыш керек? Ага чейин ошо мен айткандай жанагындай ошо координационный комитеттер ошо биригишип, же болбосо жанагындай эгер президент дагы өзүнүн жанагындай же полномочиясын эме кылбаса, тапшырып бербесе, же болбосо жогорку кеңеш чогулуп алып жанагынтип импичмент кылбаса, менин оюмча баягы 10-жылдагы эле жол калды, анда жанагы убактылуу өкмөт сыяктуу түзүп, анан бир түшүнүп турабыз, кээ бир юристтер айтып атат, ал деген мыйзамсыз да деп. Эми бирок ушундай кырдаал түзүлүп калды да, менин оюмчачы. Анан мыйзамдуу болуш керек деп отура берсек, анык эмеге түшкөн табыз да. Таптакыр ушу биз уже өлкөбүздүн баягы эмесин жоготуп атабыз да, уже баягы мамлекеттүүлүгүнчү мындайча айтканда, уже мамлекеттик институттар уже таптакыр уже уранды болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан баары бир ушундай бир эмеге келип, ошо убактылуу бир техникалык бир премьер-министрди тандашышы керек да. Ошо жанагынтип өзлөрү партиялар бири-бирин көрсөтпөй, мындай бир жана технократ деп коет го, көп саясатка кийлишпеген бир адамды таап коюш керек. Ал баарына жагабы жакпайт да албетте, бирок ошентсе дагы бир убактылуу ушундай пока ушундай шайлоо болгучакты, эме болгучакты деп сүйлөшүп коюшса болот да. 2010-жылды дагы ошо кичине эстеп көрөлү да, ошондо убактылуу өкмөт кандайча түзүлдү эле ошол? Ушундай кыйын кырдаал болуп турган билесиздер, бирок анда жанакы бириккен оппозиция болгон, анда бир нече лидерлер болгон, баягы мындай кандай десек, салмактуу саясатчылар десек болот да. Эми Отунбаев, Атамбаев, Сариев, Бекназаров жана башкалар, алар ошо мындай биз убактылуу өкмөтпүз деп өзлөрүнө мындай кандайча айтсам ыйгарып алышкан да, эми мындайча айтканда бийликти. Ага да көп кишилер макул болгон эмес, бирок ошентсе дагы эми ошол кырдаалда ушундай эми жагдай болуп калды да, мындайча айткандачы. Ошол азыркы учурда болсо эми андай ошондой бириккен саясатчылар болбойт атпайбы. Ошол
Анын үстүнө мындай салмактуу саясатчылардан аз болуп атат. Анын үстүнө жанакы азыр бул жаштар деген аябай чыгып атпайбы? Эскилерди люстрация кылыш керек, жолотпош керек депчи. Ошо анан кээде өтө мындай жанакы жаштардын бир максимализм деген нерсеси бар го. Таптакыр болбойт дегенчи. Мен ошо жаштарга да айтат элем да, мен албетте жаштар үчүнмүн. Жаштар келсе деп мен деле ошо самайм, мен деле ойлойм, мен деле люстрация болсо экен дейм. Бирок баары бул деген азыр эле боло калбайт да, бир күндөчү. Люстрация болуш үчүн да бир укуктук талаага кириш керек. Анын үчүн ошондой мыйзам кабыл алыш керек жана башкалар. Ага чейин мен ойлойм жаштар да бир аз мындай акыл эстүү болуп, кичине мындай таптакыр эле болбойт, тиги болбойт дебей, жанакы орто жаштагы саясатчылар чыгышты го бир нечеси. Аларды да такыр жолотпой эме кылышты да, жаштар чынын айтканда. Менин оюмча ошондой саясатчыларды деле угуп, тартып бир эме кылыш керек да. Саясий күчтөрдүн баары биригип, анан ушул абалдан чыгышы керек, Ооба да, ошондой болуш керек да, менин оюмча. Антпесе, билбейм, аябай чатак болуп турат ушундай эме. Мисалы, азыр эл аралык эмеде деле биздин кандай ушунчалык кандай абалда болуп атабыз да. Мына уже Бириккен Улуттар уюму дагы биз ушундай баарын чогултканга даярбыз, площадкабызды беребиз деп атат. Бирок ага деле бир ошондой күчтөр керек да, ошо макулбуз дегенгечи. Азырынча биз андай күчтөрдү да көрбөй атпайбызбы. Ошон үчүн бул да өтө оор болот. Анан өзүбүздүн мамлекетибиздеги ушу болуп аткан кырдаалды эми эсибизге келип өзүбүз чечкенге аракет кылышыбыз керек да. Эми качанга чейин ушу мынакей 3 жолу бийлик алмашты, ушундай жол менен качанга чейин эле ушинтип биз жүрөбүз да, ушинтип. Ушул кезде өзүнүн өзү кызматка көрсөткөндөр, кызматка келип иштеп аткандар, анан башка дагы рейдерлик басып алуулар болуп атат, мүлктү талап, жеке менчикке кол салып, ушундай көрүнүштөр болуп атат да. Ушулардын баары качан жолго салынат? Эми ал жолго салыныш үчүн ошол күчтү ким ал ошол жолго сала турган күч? Ошо биринчи ошол укуктук талаага кириш керек болуп атат да. Эми ошондоп басып алуу жолу мурдагы революцияларда да болгон, ошол кайрадан ошо биздин саясат элиталарыбыздын баягы эмесин, чыныгы жүзүн көрсөтүп атат да. Баягы шайлоого чыкканда бет кап кийип алышып чыгышат экен да буларчы. Ар ким өзүнүн эмесине ушу кырдаалды пайдаланып, кызыкчылыгын көздөгөнгө аракет кылышат. Бирок укуктук талаага кирмейинче мүмкүн эмес. Дагы эле ошондой рейдерлик басуулар боло берет тилекке каршы. Анан кайра бир мисалы эгерде стабилдүүлүккө жетсек, кайра баягы 2010-жылдан кийинки анан башталат да. Жанакы мүлктөрдү баягы кайра эме кылганчы, жана перераспределение кылып ошондой абалга жетпесек экен да. Бирок бул 10-жылга караганда быйыл элдерге баа бериш керек да. Эми элдер, биздин жарандар өзүлөрү азыр мындай жанакы кошундарды түзүп алып, аракеттерин жүргүзүп атышат. Азыркы бүгүнкү эртең менен да ошо жана Дом правительствоны да курчап ошо киргизбей турушту, жана андай бир топторду да башка ошо жанакы рейдерлик басып алууларга каршы да ошондой бир кошундар аракеттерди көрүп атышат. Кечинде көрдүңүздөр, бүгүн жана мурда күнү ошо жанагындай мародерство, талаптоочулукту токтотуш үчүн да кошундар иштеп, өзүлөрү бири-бирин уюштуруп ушундай эметип атат да. Эми чынын айтканда бул элдин инстинкт самосохранения деп коебузбу, ушундай болот. Азыркы учурда ошо жанагындай кээ бир партиялар жок, биз булар менен бирикпейбиз дегенде ушундай эмеде болуп калышты да. Анткени булар радикалдуу, өтө мындай депчи. Бирок баягы шайлоого чыгып атканда деле билишти да, ошондой топтор бар экенчи. Бул дагы биздин бир калкыбыздын да бир бөлүктөрү, алардын да өзлөрүнүн кызыкчылыктары бар болуп атпайбы? Ошондуктан ошону туура түшүнүү менен баары бир мындай аракет кылыш керек да. Кайра шайлоо болот да, өткөрүлөт да. Анан ошого мурдагы партиялар дагы Биримдик, Мекеним Кыргызстан, ошолор да кайра баллотироваться этелеби? ЦИК эме кылбадыбы, токтом кылбадыбы, шайлоолор жокко чыгарылды да. Эми
Ал учурда бул эски партиядагылар катышпашы керек да, анткени ошолордун айынан ушундай эме чыгып атат да, тиги шайлоолордун жыйынтыгы жокко чыгарылыпчы. Вот ошон үчүн алар катышпаш керек. Эми биякта кээ бирөөлөр айтып атат, жок катыша берет депчи. Ошол бирок негизи катышпаш керек да, эми баягы жокко чыгарылгандан кийин алардын закон боюнча да моралдык дагы укуктары жок да, андай эме кылганга. Эми баары саясий абалдагы баары жөнгө салынат деп ишенели, анан ошол баары нукка салынып калгандан кийин кайра шайлоо таза өтөт деп ишенесизби? Айтып калабыз го, Кыргызстанда жанакы эгемендүүлүктөн баштап бир да таза шайлоо болгон жок депчи. Ошондуктан эми толугу менен таза шайлоо болот деп ишенүү кыйын го, бирок ошентсе да баягы бир укуктук эмеге келиш үчүн шайлоо өткөрүш керек деп ойлойм. Жашоо көрсөтөр дегендейчи. Ошо жана шайлоо алдында парламенттин өкүлдөрү, анан ошол коомчулукта дагы ушу конституцияны өзгөртүш керек деген маселелер болуп атат да. Анан конституцияга өзгөрсө бул ушул жакын арада өзгөрүү киргизилиши мүмкүнбү? Кандай өзгөрүүлөр болуп калышы мүмкүн? Баары эле баягы эмеге такалып атат да, ушу легитимдүү бийлик орношу керек да. Азырынча ал жөнүндө айтуу кыйын, бирок эртели кечпи конституцияга өзгөртүүлөр киргизиш эле керек. Муну баягы шайлоого баратканда деле көрбөдүкпү? Программаларынан, ошо партиялардын программаларынан ошо өзгөрткөнгө, ошондо көп партиялардын программасында ошондой болгон да. Бирок азыркы учурда бул конституцияны ойлобой азыр ошо эң биринчи ушул укуктук эмеге кирип алсак да. Анткени мисалы азыр чет өлкөлөр деле, башка өлкөлөр деле алар баш катып турат азыр. Ким бийлик, ким менен сүйлөшүш керек, мисалы бир кандайдыр бир маселелер чыгып калса, мисалы туурабы, алар бирөөнү тааныш керек да, легитимдүү ушул бийлик депчи. Андай болбойт ба? Азыр бир өзүнчө эле бир анархический бир эме болуп кетти да, анархия болуп кетти. Ошондуктан биринчи ушундай стабилдүүлүктү орнотуп, баягы улуттук талаага кирип, анан шайлоо өткөргөндөн кийин, анан уже жаңы парламент түзүлсө, анда эгер аны эл таанып эме алса, ушунда андан кийин сүйлөшсөк болот да, ушу конституциялык өзгөртүүлөр жөнүндө. Ошо студияга келип бергениңизге сизге рахмат. Кымбаттуу Политклиника медиасынын көрүүчүлөрү, угармандары, биз сереп берүүсүндө өлкөдөгү азыркы абалды талкууладык. Бизде мейманда политолог Анар Мусабаева болду. Жакшы алыңыздар.